Билим берүү тармагына акча көп бөлүнгөндүгүнөн бул жакта дагы Токтогул шаарында коррупция схемалары бар деп анонимдүү түрдө жарандар кайрылып келишкен. Токтогул районунун акими да иштебейт. Мен ачык эле айтайын, мен эмне ошол жезин жок, кыйналдым. Сиз айтып атасыз, урматтуу Камчы Кыдыршевич, акимдерге биз приказ бергенбиз, минткенбиз дейт. Иштеген жок булар. Андан 50 миң алган, өзүнүн өкүл кызынан алды, 3 мугалим киргизди 50 миңден алып. 50 миң берсең жашайсың, иштейсиң. Азыр бар жака акча бериш керек, акча чечип калган. Андай сөз айткан эмесмин эч кимге. Туркманова Элизага жумуш сурап келгенде менден 40 миң сом акча сураган. Менден Ажибаева кишим 70 миң сом акча алган. Эмне себептен? Мени директорлук кызматка коебуз деп. Сиз ошондо билим берүү башкармалыгына берип атасыз акчаны? Кишим дедиңизби? Токтогул шаарында мугалим болуп кирүүгө канча каражат кетет? Канча сом болот ставка? Класс ачыш үчүн дагы 35 миң 40 миң сомдон акча алышты. Аким азыр каякта? Аким бүгүн больницада жүрөт. Жакшыбы азыр? Ден соолук. Вот тиши ишип кетиптир, ошону дарылатып атышат. Сразу ооруп каласың. Конкурс менен келди же конкурссуз келди? Ошону Жок, айтып. конкурсу жок. Конкурсу жок эле келди. Конкурсу жок. Мен мыйзамсыз. Биз эң тийиштүү адамдарга келсек, алар кызмат ордунда жок. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мыйзамдуу түрдө. Бул жака келип астырайымды күттүк жок. Куттук мырзага да чалсак телефонун албай койду. Эми азыр Токтогулда күндөн-күн жүргөн сайын астырайымга мындай каршы болгон, нааразы болгон адамдар көп экен. Аябай кыйналдым мен, ушул Камчы Кыдыршевичтен суранат элем менчи. Бүткөнүнө жараша ишимдин бүткөнүнө жараша. Канчаларда бүтөт? Айта албайм эми. Билим берүү башкармалыгына бардык. Ал жакта 2 күндөн бери тиешелүү адамдар ордунда жок. Кимге баш ийсе, мына акимиятка келиптирбиз. Акимиятка келсек, бул жакта дагы тиешелүү кишилер дагы жок, аким өзү дагы жок, орун басары да жок бүгүн. Билим берүү башкармалыгына ким тиешеси ал кызматкерлер да жок. Чалсак албайт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Артында Глей деген ушундай коррупциялык иштер жатат.